Ош шаарында эне тарабынан акылга сыйгыс окуя катталды. Өз баласын шымына сара кылып койдуң деген себеп менен эстен таңгыча сабаган 2,5 жаштагы наристе катуу жараттан улам облустук балдар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө түштү. Дарыгерлердин айтымында баланы туугандары тепкичтен кулап кетти деп оор абалда алып келген. Баланы өзүнүн самостоятельный дем алуусу болгон эмес, жүрөгү гана соккон. Бир 20-30 минутта аралыгында муздап калган бала 34 градуска түшүп кеткен да, баланын ысытмасы. Анан келгенден сразу биздин дежурный балдар реанимационный противошоковый мероприятияны колдонуп, бир 2,5-3 сааттын ичинде баланы стабилдүү кылып шоктон чыгарылган акыбалы. Азыркы күндө баланын акыбалы оор бойдон калып атат, бирок стабилдүү оор. Стабилдүү оор деген өзү дем алат. Жүрөк кан басымдары стабилдүү. Сознаниясы жок. Дарыгерлердин айтымында баланын денесин кароо учурунда мурдагы урт токмоктон калган издерди дагы байкашкан. Наристенин ички органдары көбүрөөк жабыркап, баш мээси катуу жаракат алган. Баш мээси өкө жаракат алган. Анан бөйрөк, 2 бөйрөк жаракат алган баланын. Бирок бөйрөк жаракаты анан денесиндеги баягы ссадиналар деп коебуз, булар эски, мурдагылар. Клинически билинип калды, жаңы эмес да алар. А баш мээнин чайкалышы бул свежий. Баласына чектен ашкан зомбулукту көрсөткөн эне милиция тарабынан кармалып сурак берүүдө. Тергөөдө наристени тамак аралаштырган кепкүр менен сабагандыгын моюнга алган. Бутун ауырдум, анан арка жагын ауырдум. Анан башына катык тийип калыптыр. Кепкүр менен катык уруп коюп. Сийип койгон экен, ошого ауырдум. Анча деле катык урбайт элем. Баланын атасы каякта? Баламын атасы менен ажырашып кеткен. Ош шаардык милициясы аталган окуяга карата бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Баласын урт токмок алган эненин баш коргоо чарасы Ош шаардык сотто каралмакчы. Анан атайын эксперттердин, адистердин жардамы менен кароо учурунда ал баланын башына кан уюп калгандыгы жана ички органдары жабыр тарткандыгы анык болду. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 234 беренесинин негизинде бул баланын апасынын үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал апасы убактылуу кармалуучага киргизилди. Бүгүн күндүн 2-жарымында анын баш коргоо чарасын кароо үчүн Ош шаардык сотуна жөнөтүлөт. Катуу сабалган наристеге көп убакыт дарылануу талабы бар. Ал эми эненин мындай аракетинен соң аны энелик укуктан ажыратуу керектиги дагы көтөрүлүүдө. Бул аракеттер социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан ишке ашырылат. Жаш эмеге келтирүү үчүн, калыбына келтирүү үчүн колунан келгенче бардык эмени биз да карап турбайбыз. Коомдук уюмдар бардыгы кошо жардам беребиз балага. Эми апасынын биринчи учурда ошол материнский эмесинен лишат кылыш керек. Апалык укугун, эне укугунан ажыратыш керек. Дарыгерлердин практикасында кепкүр менен эстен таңгача сабаган жагдай алгачкы ирет катталууда. Буга чейин Ош шаарында 16 жаштагы баласын катуу сабаган атага кылмыш иши козголгон. Урт токмоктон денесинен оор жаракат алган бала ошол замат каза болгон. Учурда тергөө иштери жыйынтыкталып калган. Бейөкмөт уюмдары берген маалыматта балдарга болгон зордук, зомбулук 1 жыл ичинде 47%га жеткен. Гүлшер Талантбек кызы, Аскар Мамакисаков, 7 канал, Ош шаары.